Салам достор, менин атым Раяна. Мындан силер менен жолугуп жаныбарлар тууралуу айтып берип турам. Силер алардын жашоосу жөнүндө кызыктуу маалымат аласыңар. Жана дүйнөнүн булуң бурчундагы башка жаныбарлар жөнүндө да биле аласыңар. Силер кайсы жаныбар жөнүндө билгиңер келет? Комментарийге жазып койгула достор. Бүгүн мен сүт эмичүү жаныбарлар, анын ичинен жаратылыш сайынтары болгон сүлөөсүн жөнүндө айтып берем. Ал оорулуу же картаң жаныбарларга аңчылык кылат, кемирүүчүлөрдү жеп, алардын саны тез көбөйтүп кетүүдөн сакташат. Ошондуктан аны жаратылыш санитары деп аташат. Достор, сүлөөсүн ири жырткыч мышык. Ал абдан акылдуу жана амалкөй. Денесинин узундугу 1 метрге чейин, ал эми куйругу 30 сантиметрге чейин жетет. Сүлөөсүн кооз кулагында аны өзгөчөлөгөн кылдары бар. Ал токойдо жашайт. Чымчык жана орто көлөмдөгү жаныбарларга аңчылык кылат. Жемизде bir суткада 30 чакырым жүрө алат жана bir күндө 3 килограмм эт жейт. Сүлөөсүн сууда сүзө алат, бакка жана аскаларга жеңил эле чыгат. Аңчылык учурунда 4 метр бийиктикке чейин секире алат. Кулагы 100 метр аралыктагы дабышты угат. Кыргызстанда сүлөөсүндө аткандарга 50 000 сом айыппул салынат. Токойлор суюлуп кеткендиктен жашаган аймагы кичирейип, сүлөөсүндүн саны азайды. Жаныбарлар жөнүндө дагы билгиңер келсе, биздин видеобузду карап тургула. Саламатта калгыла достор.